Огонь! Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы гидрометеорология боюнча агенттигинин болжолдоосуна ылайык Бишкек-Ош Унаа жолунун 132, 137 жана 198, 255 чакырымдарында Унаа жолунда коопсуздукту камсыздоо жана адамдардын өлүмүнө жол бербөө үчүн 2020 жылдын 27 январь күнү Бишкек-Ош Унаа жолунда кар көчкүлөрдү атайылап атып түшүрүү иш-чараларын жүргүзүп жаткан Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу жана Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын артиллериялык эсеби саат 11:55-тен саат 13:46 чейин 246 чакырымында, саат 14:10 231 чакырымдагы Алабел ашуусу кар көчкүлөрдү аттырып түшүрүү иш-чараларын жүргүзүү үчүн чыгып кетишкен. Иш-чараны Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу жетектейт. Кар көчкүнү атайылап түшүрүү иш-чараларына Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын артиллериялык эсеби тартылат. Кар көчкү түшүрүлүп жаткан участок убактылуу гана жабылат. Унаа жолдор толугу менен жабылбайт. Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министрлиги көчкүнү мажбурлап түшүрүү боюнча иштерди жүргүзүүдө. Кар көчкү жолго түшсө өз убагында жолдорду кардан тазалоо камсыз кылынат. Түшүрүлүп жаткан участок убактылуу гана жабылат. Унаа жолдор толугу менен жабылбайт. Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министрлиги кар көчкүнү мажбурлап түшүрүү боюнча иштерди жүргүзүүдө. Кар көчкү жолго түшсө өз убагында жолдордун кардан тазалоо камсыз кылынат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кар көчкүлөрдү мажбурлап түшүрүү мезгилинде Унаа жолдорундагы унаа каражаттарынын кыймылын коопсуз аралыкта убактылуу жабууну жана кар көчкүлөрдү атайылап түшүрүү иштерин жүргүзүлүп жатканын, жерлерде коомдук тартипти сактоону камсыз кылат. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинен авариялык расчеттик иш-чара аякташына чейин тиешелүү медициналык кызматкерлер коштоп жүрөт. Аталган иш-чара Кыргыз Республикасынын жарандык коргонуунун башчысы, Кыргыз Республикасынын премьер-министринин буйругунун негизинде аткарылып жатат. 2020 жылдын 24 январында Кыргыз Республикасынын премьер-министри жарандык коргонуунун мекемелери аралык комиссиясынын төрагасынын номер 1 буйрутмасы чыккан.